Дагы бир бакчылыкка келдик. Мударис деген алган. Бул жерде асты тамыры максимум 14-тө Кордия Регина. Ягмыш дейт, ягмыш деп жамгырда айтат экен. Өтө көп жаады дейт. Ошондуктан ал жеринде көрө экен. Да бышуу мөөнөтүнө 1 ай убакыт бар экен. Эң кеч бышат. 5-ке 3 аралыкта тигишиптир. 4-5 бутак коюп өстүрүшүптүр. Бойлору 4 метрге чейин. Өтө сейрек бак. Бак өтө сейрек. Быйыл булар ата-баба сорттору деп коёт экен. Негизи өздөрүнүн жергиликтүү гилестары дагы жакшы болуп атыптыр. Бул жерге кордия тигилген экен. Кордия бир аз кызара баштаптыр. Bu ягында жакшыраак экен. Так. Я гилас багып бүтүп эми бул жагында тамчылатуу сууары менен зымга байланган алмалар. Бул жерде азыр сурайбыз кайсы алма сорттору бар. Бул жагында көл экен. Биздин кадимки ысык көлдө өстүрүлгөн армут деп коет экен булар. Нак. Burada seyretilmedi. Geçen seyretmediği için bu yıl veremeyiz. Sizlerde у вас было там массовое там заражение бактериями? Öyle ki olmuyor. Алмалары. Алмалары быйыл сейрек болуп тура. Жакшылап экен. Ушон суратам, ушон сөйөн. Не дейт? Тыркыбалды дейт. Тыркыбалды. Эми 900 мескен да бул. Канча экен? 9 дейді го. Оны көмүлүп кетти да. Эми 9 экен көмүлүп турат. Айым 9. Abi Helen nerede? Varez abi. Helen nerede abi Helen? Royal Helen geldik abi. Мына ушундай туугандар, алмалар ушундай. Суyu калып турга быйыл. Былтыр сейректикке койдук дейт. Салкаштыкка тушугуп тур ошондо. Азыр барып Royal Helen'de көрөбүз. Ушул жерден баштап Royal Helen экен. Жамгыр көп жагынан бул жакта мөмө жок болсо, Royal Helen'de мөмө бар экен. Nasıl çeşit abi Royal Helen? Мына Beğendiniz mi? Royal Helen деген өзүн өзү чаңдаштырган орто кечки сорттор эми гана түз кайтара баштаптыр. Кармаштары жакшы гизели алтыда өстүрүп жатышат экен. Буягында эми кызарып калган жерлери дагы бар экен. Сабактарын айта турган болсок, мына сабагы 3-4 сантиметрге чейин болот экен. Эми кызарып баштаптыр. Бул дагы жүрөк формага ээ боло турган сорт. Балким 30-34ке чейин болушу мүмкүн булар дагы. Кечки сорт. Быйыл сейрегирээк калыптыр. Поздный сорт екен. Бул жеринде Royal Helen сортунун астында турабыз. Биз эң мурдатан бүткөн. Onlar geç pişkan, özünüzü. Примерно когда будет созревать? Созревать будет в этом году, наверное. Где-то в конце июня. июндун этегинде бушат деп атат. У вас Бурлaktan 25 gün sonra yetişiyor. Sizlerde domuz yüreği kaç uçurda sazrivayet? O yetişir bundan Yetişir. önce. Olca aldı da. Bundan önce yetişir. Bundan Real önce. Helen'den Сколько? önce. 10 дней? Arası 10 gün. 10 күн аралыгында Надо ориентироваться. бизден 10 gün, arası 10 gün. Воловойдон кийим шат экен. Бычий сет там созревает где-то июля 5-го.
Лидер болгондуктан мынакей мөмөсү көрүнүп турат. Кыйыл халал. Abi öküz yüreğinden sonra mı yoksa önce mi? Yok bu sonra. 3,5 orta. Buyam сабак узунураак экен. Azırkı vaqtda kalibr Bu tatken. Olovaydan 10 gün geçip tatken.